Коомдук биринчи каналынын эфиринде өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы. Саламатсыздарбы? Биздин бул чыгарылышта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгуул кызматынын атайын рейдтик иш-чаралары тууралуу, ошондой эле жүргүнчүнү маршруткага күч колдонуп салбай коюп, кайра коомчулуктан кечирим сураган айдоочу жана баңгизат менен кармалган жарандар тууралуу көрө аласыздар. Бишкек шаарынын патрулдук милиция кызматкерлери менен болгон рейд учурунда көчөлөрдүн биринен бул кочкул түстөгү унаа терезелерине кара жылтырак чаптагандыгы үчүн токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочу документтерин берүүдөн баш тартып, кимдир бирөөлөргө аудио аркылуу жана дагы видео аркылуу телефон чалып мыйзамдан аттап кеткиси келген. Ал эми машинанын ичин текшерүүдө кошумча үн чыгаруучу жабдууну мыйзамсыз орнотуп алгандыгы аныкталган. Бул айдоочу мындай жоруктарды жасап жүрүп көнүп калганбы? Айтор патрулдук милиция кызматкерлерине пара берүү жолу менен кутулгусу келген окшойт. Патрулдук милиция кызматкерлеринин бирин сүйлөшөлү деп сүйлөшүүгө четке тартты. Бирок бул кызматкер ал нерседен баш тартып, документтерин берүүсүн талап кылды. Айласы кеткен бул айдоочу рулга отуруп качууга да аракет кылды. Патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан унаанын терезелерине чапталган кара жылтырактардын караңгылыгынын өлчөмүн атайын жабдуу менен текшерип, ошондой эле айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосуна киргизилди. Бул унааны токтотуп текшерүү учурунда терезелери караңгылатылып, айдоочулук күбөлүгү жок экендиги жана жасалма номер менен жүргөндүгү аныкталган. Машина жаңы калып чыкты. Мурдагы насарым жок, станкада турган. Жаңы даяр болду дейт. Айдоочуга карата 3 айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосуна киргизилди. Ал эми бул ак түстөгү жол тандабас терезелерине кара жылтырактарды чаптагандыгы үчүн токтотулуп текшерүүгө алынган. Текшерүү учурунда айдоочу жеринен чапталган кара жылтырактарды сыйрып алып салды. Айдоочуга тийиштүү айып кагазы түзүлдү. 44 сен. Көрдүң да? Жоқ, светопропускаемость бар давайте. Жок, көрдүң да сен 46 У вас светопропускаемость не проходит. Биздин ишти баштаганда
2018 жылы отдел ачылган биринчи. 2021 жылдын 29 сентябрында трафаретчиктер баңгизаттарын сатууга каршы күрөшүү боюнча кызматынын жетекчиси Уланбек Султанов брифингде маалымат берди. Бул маалыматтын башкы максаты баңгизат каражаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн алдын алуу жана телеграм каналдары аркылуу жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иштерди жоюуга багытталган. И не один месяц, а несколько месяцев. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан 7 килограммдан ашуун гашиш баңгизаттарын сатып жаткан адам кармалган. Жалал-Абад облусунун аймагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенүүчү жактарды аныктоо максатында ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда 1971 жылы туулган жаран баңгизат каражаттарын сатуу менен алектенет деген маалымат алынган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Жалал-Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргелик атайын көзөмөлдөп сатып алуу жүргүзүлгөн учурда 417 грамм салмактагы гашиш баңгизаты 4 жолудан ашуун сатып алынган. Натыйжада Тогуз-Торо районунун жашоочусу экендиги аныкталган. Кайрадан жүргүзүлгөн көзөмөлдөп сатып алууну ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жана Жалал-Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 2021 жылдын 23 сентябрында саат 19:00 Сузак районунда Honda Odyssey автоунаасында 6 килограммдан ашуун баңги каражатты сатуу учурунда кармалган. Соттук медициналык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 6 килограмм 940 грамм салмактагы гашиш баңгизаты болгон. Буга чейин сатылып алынган зат менен бирге 7 килограмм 357 граммды түзгөн. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. 30 сентябрь күнү Бишкек шаарында 203 маршруттук таксинин айдоочусу эне баланы коляскасы менен маршруткага салбай күч колдонуп чыгарып салган. Бул туурасында окуяга күбө болгон жаран окуянын видео тасмасын социалдык тармактарга бөлүшкөн. Ал эми видеодо айдоочу кичинекей кызы менен колунда коляскасы бар келинди маршруттук таксиге түшүрбөй түртүп жатканын көрүүгө болот. Күбөнүн айтымында коляска үчүн да акча төлөйм десе болбой келинди ыйлаган кызы менен кошо түртүп чыгарып салган. Ошондой эле бул окуяга күбө болгон жаран айдоочунун жазаланышын суранган. Бул окуя боюнча милициянын кайгуул кызматынын кызматкерлери Арча Бешик Дордой каттамында каттаган. Аталган маршруттук таксинин айдоочусун аныкташты. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда 1984 жылы туулган айдоочу окуя боюнча төмөндөгү түшүндүрмөнү берген. 1 жыл мурун дагы ушундай окуя болуп, анын кесепетинен маршруттун ичиндеги адамдар жабыркап, алардын чыгымын төлөгөм. Ошол себептүү колясканы салонго салган эмесмин, деди ал. Мындан тышкары, ал бул кылыгы үчүн жалпы коомчулуктан кечирим сурады. Азыркы учурда бул айдоочу каттамдан четтетилип жумуштан алынды. Андан аркы жоопкерчилигин кароо боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Ошондой эле 203 маршруттук каттамдын бригадасын текшерүүгө алып, техникалык бузуулары үчүн 2 протокол түзүлүп, 10 000 сом айып пул салынды деп айтылат маалыматта. Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан Көрүстөндөн темир тосмолорду уурдап, кара металл алган пункттарга өткөрүп жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча Шектүү Сулаймантоо милиция бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан колго түшкөн. Ош шаарынын 2000 жылы туулган тургуну шерги менен бирге ушул жылдын жаз айларынан тарта бир нече ирет мүрзөлөрдөн темир тосмолорду уурдап, кара металл алуучу пункттарга баалап өткөрүп жүргөн. Көрүстөндөн чыгарган темир тосмолорду төмөнкү жол жакка алып түшкөн соң такси кызматын пайдаланып, темир кабыл алган жайга чейин жеткиришкен. Учурда бул фактылар боюнча ар тараптуу иликтөө иштери жүрүп жатат. Сиздер өлкө аймагындагы акыркы апта ичиндеги кылмыш кырсык окуяларын көрө алдыңыздар. Мыйзамсыз окуяларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефон номерге байланышыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.